жаңы күтілгенде келгенде шындан бері жашайш жаңы болушуна 2015 жылдары келгенбиз. Анан бул көйгөйлөрдү эми быйылкы көйгөй аябай ушундай ысыкта, ушундай бир өттөн аткан учурубузда суу маселеси болуп калды. Эми сууга чейинки маселелер көп. Ушул анклав болуп жерде биздин Сары Өзөнгө жай маршрутта келбейт. Анан ушу жолдун баарын эл өзүбүз эле акча чыгарып өзүбүз жол салдык, өзүбүз тиги суу киргиздик, өзүбүз канализацияны кыргызып. Бул жерде бизди караган же айыл өкмөт жок, райондун акими жок, же болбосо шаардын мэриясы жок да. Биз каяна кирерди да билбейбиз. Негизи караганыбыз Сотунуш районуна, Орок айыл өкмөтүнө, анан Селекция айылы деп айтылат. Ошонун ичинде Сары Өзөн конушу болуп эсептелинет да. Бул жерде bir 300'ten aşırı tütün eldeşek. Uşterden göy mınakay bala kırağız nemege şkolga bararda uşterde çaltık bayağı can çaçım yolunda yoldan ötüşler kıyın. Hanımlar bizim özüsüyle samazlan ıskılığında yurlandır neme şaylap koygan psikotlarını. Bu vakıf uyuşturup yolga neme tıgıt şey böyle. Жолдорду өзүңүз жасаган. Жолду өзүбүз анан ал жол жасагандын да өзүнүн немелери бар экен, эми анын технологиясына жеткизбей эле кыргызча жасап алганбыз. Анын баары жамгыр жааганда ушу көлчүктө болуп калат, ар кандай болуп калат, эми кыйыныраак да. Анан мектебибиз болсо баягы эски селекциянын мектеби, ошол жака балдар бар окушат. Кээ бирөөнүкү кол жеткендер шаарга барып окушат. Анан бизде маршрутка деген келбейт. Анан эми ал мелочторду айталы десек көп, мындай көйгөйлөр көп. Анан биздики азыркы эң негизги маселе суу болуп атат. Ол ысыкта жана айтып кетти 40 градус ысып атат депчи. Бизде мындай тамчы суу жок да. Мен өйдөрөөк жакта жашайм, ылдыйраак жакка суу коюп келген кезде ылдый жакта биртип болот, а өйдө жакта 9-майдан бери суу жок да. Ушундан бери суу жок, кимге барабызды билбейбиз. Өткөндө жыйналыш болду, аким келди, ал деле эчтеке чечип кетти. Айыл өкмөт келди, бул деле эчтеке чече албайм дейт. Анан бизди ким чечет? Эми сиздердин аркылуу биздин көйгөйүбүз, ушу үндөрүбүз бир чечүүчү чоңдорго жетип калабы деген ойда. Ошолорго бир жетип, ошолор келип бир чечип берсе жакшы болмок. Баягы жылда келип аткан суу быйыл эмнеге келбей калды? Анан биз угуп атабыз, тиги шаардын баарын сугарып атат деп атат. Эгерде сугарып аткан болсо түнчүндө сугарып күндүз берип турбайбы элге? Бул жагын эми регулировать кылса болот да чоңдор. Чоңдор иштеп атабы же баягы биздин Кыргызстан өзү чоңдор иштебейди, эл өзүнүн жанын өзү багып, анан көнүп калган анан. Эми бакпасаң андан ары кой деген неме маселеге жетип калдык. Biz ушундай эле немеде калып калдык. Азыр ушул жерде бир 5-6 магазин бар. Суу сатып алалы десек кечинде суу түгөнүп калат. Ошо акчасына чыкпай калды. Жакшылап бир чай чалбай алып, эми тияка бияка той-пой болуп калса экен деп баракмын. Чай ичкеле эле деп. Жок, чындыгы ушундай болуп калды. Анан суу деген эң аба менен суу керек экен эмге. Суу экинчи маселе болсо да ошо суу өтө курч маселе болуп атат. Анан бул жерде баарыбыз үйлөрдү салдырып жакшыраак цивилизациянын 20-жылында деп жашайбыз деп туалеттин баарын үйгө салып алганбыз. Аякты суу куюп турбасаң бул дагы болбойт экен. Кир жууган машина азыр эчкимдер аял жолдоштор кирди баягыдай колго жуубай алган машинка тураткан кайып суусуз жок ал иштебейт. Bir aydan aşkındır. Anakay maydın 9'unda su çok çok Başkaları yok olmadı. Maydan beri çok. Sonra gelgende. Anam 2 gün su çok olsa ne olup ketesin bu 2 ay su çok деген. Эми бул жерде мындай да жанагы айтып атышпайбы? Жол жапкан мыйзамсыз депчи. А могул сууну бербей койгон вообще бул преступление да. Бул деле мыйзамсыз. Ысыкта онча кишини элди кармай албайбыз. Эми жол эмес азыр Либой жагына барат да. Мыйзамдуу жагы менен чечели да, бакырындык менен келип атабыз да, акимди чакырдык. Мэрияга кат жаздык митинг боюнча жана Горький паркыначы. Эми алда 10 күнүн ичинде уруксат беребиз деген да. Эми алар уруксат береби бербейби азыр пока белгисиз. Уруксат бербейт. Ал деген кагаз берип коебуз, коебуз. Ошону айтчу. 10 күнүн ичинде беребиз деген да телефон номурун. Анан эми аякка барып отурбай эле, эми айла жок нерсе мунун бардыгы теңчи. Эртең элдин баарын кармай албайт эч ким. Ушулга чейин группадан кой деп бирибизди сооротуп, жакшы сөздөрдү айтып келатабыз да. Буларды кечке соорото бере албайсың. Бийликтеги анча мынча адамдар чалат.
Evet, tüylerden tutmayıp kalçızdı. Vadavasız yere turalışır hep canan yetkili vadavasından yandan tuvalette su veriyorsun. Vadavos kança kişi Ama ben bundan akısını karmay almayı işte. Mıyzamlı жағына barıp gördük. Girmeyen kabinet kalgan yok. Buna hem ben de gruppaga çıkıp alıp mo kabinetke girip bartam, moga girip bartam dep bu elderge jarıyalabayım. Al sebep alını bilip turam da. İşke açpayt. Hareket kılıp көрөйүн деген нерсе. Чиновниктер. Чиновниктер да бүт эле иш жасабайт. жазабайт да ошол. Эч айдап кеткен. Жазабайт да. Кирип барсаң өзүнүн мен арманымды айтайын деп барсаң өзүнүн арманын айтканда кайда эшке чыгып кетип каласың. Көп эле жерге бардык. Мыйзамдуу жагына бардык. Эми мындан кийинкиси мен башкача барыш керек болуп калды адамдар башкача. Mazgulece süre koyuyoruz. Süre koyuyoruz mazgulece. Негизги көйгөйлө суу болуп атат, чын эле баардык адамдар жакшы жашайлы дегенге биринчи эле кезекте суу керек экен. Ушул мындай көйгөй жок эле быйыл өзгөчө күч алды. Же кандайдыр айтылып аткандай элдер көбөйүп кетти, элдер көбөйсө Кудайдын кулагы сүйсүн, Кыргызстан көбөйгөндө эле жакшы да азайгандан көрөпчүчү. Суу жок ошол. Аябай эле кыйналып атабыз. Мына мектеп жөнүндө айтып берди, мектепти жакында уборка кылдык, ар кайсы жактан ташып жуудук. Мектептичи. Тиги каякта суу чыгып атат десе ошол жака барып алып беттеп ташып ремонт кылып. Анан эми эң негизги маселе адамдын жашоосуна суу болуп аткандай ушуну кимдер тиешелүү чече турган болсо, тез аранын ичинде ушунча элди жалдыратпай, манча бала чаканы жалдыратпай тезирээк эле чечип койсо жакшы болмок. Аябай чоң рахмат айтат дейт да, кимдер чечип берип бизге суу маселесин жакшы жолго коюп берип койгон болсо. Негизги сураныч суу эле экен. Суу эле эң негизги көйгөй мына суу. Кандай ысык башталды, отер суу жок. Бурун кичине бир саат эртең менен чыгып атканда жампылаш жумушка кеткенге чейин тосуп алып турчубуз. 4-5 баклаш. Азыр эми 3 күн болду таптакыр суу. Адам өзү 70% суудан турат го. Адам суу болуп. Анан элестетип көргүлө жашоо кандай болуп аткан. Мына азыр давлением көтөрүлүп атат. Ичейин десем бир кашык суу жок. Балам тугузуп салып келе көр деп эптеп жиберип анан бияка чогуш деген жөн айла жоктасып келди. Суу, дагы эле суу. Рахмат. Келиңиздер. Ага кийиңиз. Айтып берейин. Келиң, сен сүйлөп. Суу маселеси өтө кыйын болуп атат. Чын айтканда мына бир жарым айга сууга карап атат. Суу жагы проблема чоң, аябай. Анан ушунча балдар бар, канча киши бар дери баары сапасына көтөрүп барабыз. Каякта суу бар экен деп. Суу маселеси өтө кыйын болуп атат. Анан эң биринчи суу. Сууну чыгарып берет. Көңүл коюңуздар, суу боюнча суу. Келиңиздер анда дагы кийин. Gelgenizge şu şaka bir ben göç koyarım biz 2 ay oldu ne kadar yaptaklar çok geldik. Аты жөнүңүздө келсин. Ben Rısayev Bakırgan gördüm. Yani şu gelgenden beri bir 10 gün sattı. Biz kaçan geldik? Mayda geldik. Maydan onunla çeyiz baktı. Ondan su varsa görgün yok.
Кимдин үйүнө суу атат айткачы азыр. Жок да. Эртең менен да акпайды. Турабыз. Жок, вообще Баягы нет. тиякта жинашка болду. Жинашта болду. Ошақтағылар 3 сағатқа сұрады. Алар айыл өкмөттүн жардамчысы келди, бада кемен немеси келди, чоң келди, айтты. Ошолордон 3 сағатқа сурап, алар эмне 3 саат эмне үйүнөн алып чыгып берет сууну. Иштесиндер, туурабы? Эмне отурат алар? Садыр Жапаров айтты. Эмне отурат алар? Айыл өкмөткө баргылар, барал дедим мен. Баралчы муякта мен деле биякта жакшы билбейм чын айткандачы. Барал айыл өкмөткө баралы эме деди да айыл өкмөт. Орокто деди. Баралы ошак бар. Айыл өкмөттөн биз чапаныбызды чечип калабы? Баралы толтура беребиз, карачы. Эми муяктачы ушу арчалешпи эмне? Селекцияда ушулар кишинин суу жок, ушу тоңдон келеби? Баралы ошакка баралы дейсиң. Коркпой, жемне отабыз. Анда тоук жок болот да, барганда. Жок ушунда болот. Ой, сүйлөп чыгабыз, айыл өкмөт эмне жүрөт, ал айыл өкмөт эмне жүрөт, айыл өкмөт. Айыл өкмөтү деле келген, акимин деле келген. Ой, кетсин да, аны темсил эмне жүрөт ал айыл өкмөт. Иштебегени кетсин да. Эмне отурат иштеп? Акчаны алып атат ошол. Биринчи эле чогулуш эмес да, канча күн болду. Ошо мен деле көрүп атам ошо. Туалетке кире албай калдык. Муякта бир туалет бар экен, ошак оратам мен. Көрөт. Чыккыла барабыз эмес. Айыл өкмөт эмне иштеп атат? Акчабызды алып атат ошолорчу бизди, туурабы? Биз налогубузду төлөп атабыз жерибизге. Ошолор налогунун акчасын алып атат. Суу жок отурат 21-кылым. О, суунун башында еще. Интернет бар, суу жок тапамыз. Ошода эмне жашоо бул? Бары бар азыр суу жок. Отун олжо суу кордук дейт. Азыр отунду сындырып алып үйгө чаксаңар болот. Суу жок, кордук. Мен быйыл эле эмес, канча жылдан бери. Ошо мына бергенini барышсам ошо эметип атам да. 4 жылдан бeri, 5 жылдан бeri. Келе отурса жакшы болот. Жакындагылачы балдары. Бала ыйлап атса, эмчек каякта. Ыйлайлы, баралы эмес деди. Барабыз ак үйгөмдө башыбыз кесип алмакпы деп. Жок, ошого жеткени калдык. Барыңла барабыз десең, коркпогула барабыз. Корккон киши жок да. Кеткиле, эртеңден чыгабыз. Мына бияктын элдер сабырды экен айбеле. Ой, сабырды. 1 ай күттү, 2 ай күттү. 3 жылдан бери, канча жылдан бери сууга чечилбей жатасың. Ошока келгенден бери чечилбей жатып атасың. Ушул селекция аябай сабыр деди экенсиңер. Ооба, ошондойбуз. Ар кайсактан ташып суу ичебиз. Ар кайсакка барып кирибизди жүйүбүз, сабыр ушундай кыйын экен. Эмне кылабыз? Кыргызбыз да биринчиден баягы ишенип атпайбы, балким ажобуз көңүл буруп калабы. Бурбайды. Жетпейт атат. Ооба, тиги бир күн берсе сүйүнүп элдер чыкпай атсакка чыкпай калабыз ал күн тиги. Кеше суу бердим машина берди. Түгөндө болбогон суубуздун баары. Мынакей. Азыр ой жакта суу сатып атат турат. Мен деле билбейм, биякты сатып атат. Мен деле билбейм. Бир бадабыз келет, 300 күндө, 4 күндө бир келет. Ошо 5 тонна бир эле келет экен да. Водовоздорчу мурун ушул ысыкка чейин баягы күндөн бери бир бизге чалып аткан. Бүгүн суу керекпи депчи. Мына көчөдөн бери тартышпала баштады водовоздордо. 2,5 миң сом болчу 5 тоннасы. Акчасын төлөйсүңөр. Акчасын өкмөт беречү, айыл өкмөтү. Анан көчө чалсам 4 миң 5 миң көтөрүштү. Аларга болсо, монда элди кыдыргандан көрө бир жерге барып төгүп салып, кайра 2-3 рейсин жасап акча табыш керек болот да. Азыр водовоздо макул болбой атат. Водовозду өзүбүз табабыз. Өзүбүз табабыз, бирок акчасын тияк берет да. Ал өкмөттө акча жок, водовозду жок. Бирок акчасын берем дейм. Эми ал кичине жоктон көрө жогору деген сыяктуу кылып, кичине болсо дагы эми элге жардам болсун деп көрүнгөн водовозго чалабыз. Мына көчө акыркысы келди, эми бүгүн ага чалсам жок, ал водовоз өзүбүз бар. Ал көрүнгөн шыптан айтып атат, ал түшүнүктүү болуп турат да, ал башка. Эми аныкы да иштеп алайын деп атат да. Муякта көчөгөн араңгы көрүп алып келген. Мен бир эле көчөгө киресиң, болду, башка жакка кирбейсиң депчи. Ал водовозу да жок болот. Акчасына водовозу жок. Арча бешикке 3 күн чыкпай калса, митинг кыла койсо берип чыгар экен да. А биздики мына 1,5 айдан бери чогулабыз, кайра чогулабыз, тияка баралы дейбиз. Улам аким келип коет, инженер келип коет водоканал. Ана 1,5 ай почти чай башталгандан бери суусу жок отуруп, бизге дагы деле көңүл буруп, обидно чынында. Тиякты акча бешикке 4 вада тааныш эжем жашайт, шаркырап напору менен тиле күркүрөтүп берип атат, токтогон депчи. Мен байбашты кетет. Эчеден баштап, ертең менен баштап. А биз болсо
Eşteki yolun burganda işte seleksiyada aytılbaydı işte Sarıözön деген eşçerde yok. Biz oşonca 1,5-2 mingdей kişi var boş gerek balasında yok da Kırgızstanda. Oşonda 7 milyondan oşonca 2 mingde alıp koyganan sanasın bizim президент. Oşonca kalkın bardı. Bu yok bolğunu söz yok bolsa ölüş керек да. Баралы ошакта да кемир Faşistlerden баралы. oşonтип кыйнаган болуш керек. Oşonтип суу бербей койчу. Анан өзүндө, ошондой баратабыз. Суу бербей кой. Ошондо фашист кимбиз да? Бұл жерде мында чын аңқалып қалғанбыз да. Мына бұл күнчығыс жағында, күнчығыс жағында Артебешік тұрады. Күнбатыс тарабыста Ағоргө тұрады. Ағоргөдө Артебешікте су болады. Ортабыз биз тұрабыз. Ылдый жағыбыз уже шаардык. Өйдө жак деген Орок, Жал, Башкара суу деген айылдарда. Анан эмне үчүн ошол именно бизде жок болуп атканы таң калыштуу болуп атат да. Биздики перекрывают да постоянно. Биягында бар, оң жакта бар, сол жакта бар, ортодо жок. Ошол вопросту эч ким чечип бере албайт да. Водоканалга барсаң, айтат, ой, бүттү, азыр кете бер, азыр сен үйүңө жеткенче суу келип калат деп. Авансында да албайт го. Ишке шаарга ошол кыймыл аракеттери болду эле буга чейин. 2025-жылы деп обещать этип атышат, анан билбейбиз эми. Ага чейин өтөбү точно белгисиз. Ага Бишкек шаарына өтмөйүнчө водоканал бизди баланска ала албайт экен да. Албайт. Баланска албай кантип суу эме болчу. Сууну жөн эле разрешение берген убагында биз эми эл барып суранып аяктан чынына келгенде жалдыраганбыз да. Эми муну берип кой деп жана кагаз берген, разрешение берген, могу миңдик деп коет муну. Тешик деп коет, жана шаарга кеткен. Ошондон эле 100 труба менен тартып жакка кетип алып келгенбиз. 2,5 километр жерден келет да. Ал 2,5 километр трубаны ошол убакта эл население мода жашагандар аз болуп, пустой участоктор аз болуп, жашагандар азыраак болуп калып, элден акча чогултканда арзан трубага түшүп болгонбуз. Ошол эле труба ошол убакта финанска жетип калган да, ошол чогулган акчага. Эми ал труба азыр 2 күнүн бирине жарылат. Суу болсо. Анан кайра эле элге акча чогултабыз. Бул элдерде эле бизди уже акча чогултуп атат деп эле жаман көрүп калдык. Эмнеге жаман көрөбүз? Жок, мисалы түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Кээ бирөөсү башкача ойлойт экен. Анан муну жазабай койсоң да болбойт экен. Же тех условиясы жок, документи жок, жөнүнө тартып келгенбиз аны. Себеп эч ким жок. Карачылык иш жок болот. Сизге рахмат. Тартиптүү ойлоп. Жаман көрдүк, жүрөсүз. Рахмат. Эми биз эмне айта алам эле эркисин берип мындай разычылыктардын элден батасын алалы деп эле жүрүп жүрөбүз да. Биз жасабасак, биз жүгүрбөсөк, Артебешиктен Ағоргөнүн бир жаш балдары келип жасап бербейт да. Анан өзүбүз эле жүгүрүп жүрөбүз кайра. Айла жоктун нерсеси да, жол болсо жана айлык алып аткандар биздин ордубузга кошо иштеш керек болчу. Өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн орду бар да. Ошол айыл өкмөтү келиш керек болчу, ошолор жүрүш керек болчу. Мына айыл өкмөт деген бар. Анан кийин аким деген бар, губернатор деген бар. Анан кийин министрлер бар. Анан кийин президенттер бар. Эми жана Канат Жумагазиев губернаторга могул 4-күнгө жазылдык. Бир эле кишиге уруксат берди, көрөм мен кирем губернаторгачы. Бир уруксат берди. Ооба, бир эле кишиге уруксат. 10 киши барса болот экен. 10 киши барса болот экен. Себеп бир эле күн прием болот экен, ошол уруксат берди. Бер жактагылар бирөө чалып бериптир да. Аны дагы прямой чалдыра албайсың. Аны өзүнө жол албайсың. Эми ошол губернатор калды, калганын баары бүттү. Барган жерибиз калган. Барбаган жер калган жок да. Губернатор калды, анан Жапаров менен Ташиевич эле калды. Ошо жакка үнүбүз жетеби? Жетсе ошо эле чече берип калдык да, мындай чечип жиберишет го бир заматта. Айтып атышпайбы, ушинтип интернеттен кайрылгыла депчи. Анан ошолор айткан себептен келгензер эми жалпы туруп президентке обращение кылабык. Суу бересизби, бербейсизби деп. Ошо кайрылыш жетип калса, ошо президент tomonidan кимиси чечсе да, чечип кетсе, ушунча элдин көйгөйүн деп мондай эсиктер камерага түшүп калмады. Эркек балалуу болгондой сүйнөтүлөт. Келиңиздер ана, буяк берип өтүп бериңиздер. Президент үстүнүбүз жетсе,
ушундай өзүңүздүн биз атабыздай да президент биз болсо балдар ушунча адам курап кетти 4 жылдан бери ушул жетим баладай болуп биздики суусу жок үнүбүз эч жака жетпей башы жок эмедейбиз адамдарыбыз бар башыбыз жок биздин айылда чыккан балдар бар бирок аларга каяка чыкканын билебиз үзгүлөп атып чарчап да бүтүштү анан ошо биздин айылда көйгөй көп мына чекесинен эң биринчиси суу анан калганында балдар бала бакча толтура айта берсе биринчиси суу эң башкысы мен айтарым сууну чечип берсе урматтуу президент эми эмне дейбиз ошол кайрылуубуздун себеби жанатан бери ушул айтып аткан көйгөйлөрдү чоң маселенин эң биринчиси эле ушу биздин бул жагыбыз арча бешик ак өргөнүн ортосунда калып калган населениябыз таңкалап калып калганчы Сокулук районуна карайбыз ошону шаарга кошуп берүүбүздү суранабыз эми биздин өтүнүчүбүз эң анан шаарга кошулса анан бир мэрия жактан карап анан дагы көйгөйлөрүбүз чечилет го деп ойлоп атабыз сизден сураныч стадиондун астында турабыз ойдун баарын бөлдүм ошо сиздердин суранычыңыз эле бизди шаарга кошуп бериңиз анан калган жагы чечилет болуш керек деп ойлоп атабыз да болбосо бул жерде мына стадион аспекти эң мындай крутой стадион курулган жер ошонун түбүндө туруп биякта суусу жок же бул анкалык болуп калган кандай оодан республиканского тетиги всемирного значения деп атат стадион курулат деп анан ошонун туура түбүндө турган конушпуз биз анан ошо бизди мисалы ошо стадион курулгуча ушинтип жата беребизби андан эртелеп бизди оңдоп койсоңор жакшы болмок биздин конушта жана көп көйгөйлөр чечип жакшы болот ошонун белгиси бул Сокулуктагы бул жактагы айыл өкмөтү иштебейт экен Сокулук районунун акими иштебейт экен губернатордун иштебейт экен айла жок президентке кайрылууга туура келип жатат карапайым элдин үнү кудай буюрса жетер деп ойлойбуз урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен уже селекция элинин атынан сизге кайрылат элем, сизге суранат элем. Селекция элинин уже эң көйгөйлүү маселеси үчүнчү очередде суу болуп турат. Уже суубузду чечип бериңиз, суранабыз. Андан кийинки көйгөйүбүз бул жерде мен уже 2 жыл болду бул жерге көчүп келгениме. Жол маселеси өтө жаман экен. Башка айыл өкмөттөрдө болсо садик салдыра албай жүрүшөт, издени ар кайсы жакта грант издеп жүрүшөт, а бизде болсо турган садик иштете албай атышат. Ушул селекция элине бир жакшылап бир көңүл буруп, бир үнүбүздү бир угуп, бир талкуулап, бир жыйынтык чыгарып берет деген ишенимде болобуз. Чогулуш бүтсүн. Бизде көйгөйлөрдүн баарын айтып атабыз. Бизде жок дегенде бир маршрутка жүргүзүп берип, анан ушул суу маселесин чечип берип койсоңуздар. Кимге кайрыларын эле билбей калдык. Эми туура эле президенттин өзүнө эле кайрылалы, ушу үнүбүз жеткен болсо, ушуга бир команда берип, суу жагын маселесин чечип берсеңиздер. Анан экинчи маселе ушу маршрутканын ичине бир маршрутка кошуп коюңуздар. Шаарга кошуп коюңуздар. Жакшылыктар болсун. көйгөйлөр терип чечилип кетсин Президентибизге көйгөй чечсин. Сенден бизге рахмат. Үнүбүздү жеткизсеңиз, бизге да рахмат.